Mээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Урматтуу момунсулан бир тууганым. Эгерде сиз мол ырызкы кааласаңыз, бай болууну кааласаңыз, анда ата-энеңизге жакшылык кылыңыз. Кандайча байланышы бар байлык менен ата-энеге жакшылык кылуу? Бай болуш үчүн бир бизнести үйрөт мага деп ойлошуңуз мүмкүн. Урматтуу момунсулан бир тууганым. Сиз ата-энеңизге жакшылык кылуу аркылуу сизге ушундай бир сыпат пайда болот. Ошол сыпат менен сиз байлыкты тартып келесиз. Байлыкты тартып, мол ырыскын тартып түшөсүз. Демек, ата-энеңизге алардын ыраазычылыгын табуу менен, алардын курсанчылыгын табуу менен биз Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетебиз. Алардын ак батасын алышыбыз керек. Бир эле сиз менен биз эмес, керек болсо Муса пайгамбар ата-эненин дуасына муктаж. Буга далил катары Муса алейхисаламдын окуясын алалы. Муса пайгамбар өз энеси кайтыш болуп, мүрзөгө алып барып коюп, коёрдо жумшак төшөктө жаткан, жылуу үйдө жаткан апам бүгүнкү күндө мынтип эмне катуу жерде жатабы деп ыйлап, өксүп, эс ооп, жыгылып калат. Кайра өзүнө келип, Кудайдын тагдыры экен деп жашырып мүрзөдөн ушундай чыгып баратканда Аллах Тааладан кабар келди. Эй Муса, мындан ары этият болгун деп. Муса пайгамбар, жараткан Аллах Таала, ушул күнгө чейин ушул сөздү айтпадың эле, этият бол деп. Эмне үчүн бүгүн энемди жайга коюп, мүрзөдөн чыгып баратканда ушул сөздү айтып жатасың? Эй Муса, сен азыр үйгө барасың. Үйгө барганда, балам муну жеп алчы, балам муну ичип алчы деп сени тозуп чыккан. Жана үйдөн чыгып баратканда, жараткан Аллах Таала, балам кайра аман эсен келсе экен үйгө. Ар кандай кыйынчылык, балелерден, апааттардан сактагын деп сени дуа берип узаткан бүгүн энең жок. Ошондуктан мындан ары этият болгун. Урматтуу бир тууганым, караңыз, Муса пайгамбар керек болсо ата-эненин дуасына муктаж. Бүгүнкү күндө ата-энеге жакшылык кылуунун, ата-эненин алдындагы адеп 36 адеп жазылган. Ошол адептердин ичинен бирөөсү эмне экен? Ата-эненин астында бүгүнкү күндө коомчулукта болуп жаткан терс көрүнүш таасирлердин бири ата-эненин астында телефон чукуп отуруу. Айтыңызчы, эгерде сиз айыл башчы, айыл өкмөткө же болбосо депутаттын үйүнө кире турган болсоңуз, анын астында сиз телефон чукуп отурасызбы? Албетте ал мүмкүн эмес. Анан кантип биз ата-энебиздин астында телефон чукуп отурабыз? Мына ошондуктан урматтуу бир тууганым, качан ата-акеңиз же апаңыз эшиктен кирип келгенде бала ордунан, эгерде ата 70 жолу кирип келсе да бир күндө бала ордунан 70 жолу туруш керек. Тилекке каршы бул нерсе болуп жатабы? Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Кимдин ата-энеси тирүү болгон болсо, аларга кызмат кылып жаткан болсо, эң бактылуу инсансыз. Алардын ак батасын алыңыз. Ким эгерде билгиси келсе, келечекте балдарым мага кандай мамиле жасайт болду экен, анда сиз өзүңүздүн арт жагыңызды караңыз. Артка бир көз жүгүртүп, мен ата-энеме кандай кызмат кылып келе жатам ушул күнгө чейин. Жана мындан ары кандай кызмат кылам? Сиздин балдарыңыз дал ошондой кызмат кылат сизге. Мына ошондуктан урматтуу бир туугандарым, Аллах субхану ва таала өзүнүн ыраазылыгын ата-энеге койгон. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы. Алла ыраазы болсо биз дүйнө акыретте бактылуу болобуз. Келиңиз, ата-энеңиздин колунан өп, чекеңизге коюп учурашыңыз. Эмне үчүн мен ата-энемдин колунан өбүшүм керек? Себеби, урматтуу бир тууганым,
Ал кол өпкөнгө гана ылайыктуу. Ата эненин колдору өпкөнгө ылайыктуу. Ата экеңиз сиздин багам деп эмне деген кыйынчылыктарды көрдү. Адал ырыскы таап келип балдарымды багайын деп эмне деген бул колду өпкөнгө жарабайбы? Энекеңиз сиздин памперстерди булгап койгонуңузга жийиркенбестен, жалаяктарыңызды жууп, тазалап, жийиркенбестен ал колдор өпкөнгө татыктуу эмеспи? Эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин балдар биздин колдорубуздан өппөйт? Себеби алар көргөн эмес. Демек биз куш уядан көргөнүн аткаргандай эле, куш уядан эмнени көргөн болсо, ошол нерсени аткаргандай эле. Келиңиздер, урматтуу юртуганым, ата энебизге ак батасын алып, аларга кызмат кылалы. Эгерде сиз көгөрүп, жашарып, дүйнө акыреттин жакшылыгын кааласаңыз, ата энеңизге жакшылык кылыңыз. Эгерде кимдин ата энеси өтүп кеткен болсо, аларга да шарият жол берген. Кимдин атасы кайтыш болуп кеткен болсо, наразы болуп, анда атаңыздын достору бар, аяш атаңыздар. Ошол аяш аталарга жакшы мамиле жасаңыз. Аларга жакшы мамиле кылуу аркылуу атаңыздын ыраазылыгын, мындайча айтканда, ошолорго жакшылык кылуу атаңызга жакшылык кылган менен барабар. Шарият жол берип атат. Жол көрсөтүп, жеңилдик берип жатат. Кимдин энеси наразы болуп өтүп кеткен болсо, анда анын эже сиңдилерине жакшылык кылыңыз. Алла субхану ва тааля ата энелер тирүүлөргө, ата энелерине кызмат кылып, алардын ак батасын алууга мүмкүнчүлүк берсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.